Апталык парламент көрсөтүүсү эфирде. Саламатсыздарбы? Чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Өлкөнүн башкы финансылык документи парламенттин кароосунда. Жогорку кеңеш 2020-жылдын бюджетин талкуулоого киришти. Алым алуу жана казынаны жыюудагы кемчиликтер. Мен жеке оценкаларым боюнча 2019 жылдын бюджети боюнча салыктан 7 миллиард, бажадан 3 миллиард түшпөй калчыдай болуп турат. Түркияда киши колду болгон Айеркен Сайматинин өлүмү жана башкы консул жогорку кеңеш окуя боюнча укук коргоо органдарынан түшүндүрмө берүүнү талап кылды. 50-жылдардагы Сицилияга окшоп баратабыз. Тоскоолдуксуз элечи. Баккан мал асыл тукум болсо, эл өкүлү Таластагы асыл тукум заводунун ишин көрдү. Булар башты жакшы бакса, эгер мал семиз болсо 70% эгиз болот буларчы. Жогорку кеңеш апта ичинде республикалык бюджеттин 3 долбоорун комитеттерде кеңейтилген жыйында жана палатада талкуулады. Финансылык документ премьер-министр баштаган өкмөт мүчөлөрүнүн толук курамында каралды. Ар бир жарандын жашоосуна түздөн түз таасир берген бул экономикалык мыйзамдар кызуу талкууланып, парламентчилер бардык тармактар боюнча курч маселелерди козгоду. Жаңы жылдын бюджетинин өзгөчөлүгү 2019 жылга салыштырмалуу 11,5 миллиард сомго көбөйтүлүп алынып келинүүдө. Мыйзам долбоору боюнча премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баяндама жасап, өлкө капчыгынын абалынан кабар берди. Анын билдиришинче, алдыдагы жылдарга экономикалык өсүш менен баруу мерчемделип жатат. Өкмөт тарабынан 1000ден ашык токтом жана 800гө жакын ар кандай буйруктар чыкты. Алардын басымдуу бөлүгү жарандардын социалдык шарттарын жакшыртууга, региондорду өнүктүрүүгө, экономиканы фискалдаштыруу менен санариттештирүүгө, ата мекендик айыл чарба өндүрүүчүлөрдү, бизнес чөйрөнү жана экспортту колдоого багытталды. Айтылган маалыматтар боюнча буга чейинки бюджетти пайдалануу иштери натыйжалуу болгон. Анда чыгаша менен киреше бирин-бири толуктап, план толугу менен ишке ашырылган. 20-жыл боюнча айта турган болсок, ал жерде дагы ушул 19 жылга салыштырмалуу ички дүң продукциясынын 5% өсүшү күтүлүп атат. Ошондой эле киреше 163 миллиардтан, чыгышасы 173 миллиардтын тегерегиндеги болжолдонуп, ушул жаатта иш-аракеттер, фискализация, өндүрүштү колдоо, кредиттерди берүү жана региондорду өнүктүрүү боюнча мындан ары иш улантылат деген өкмөт тарабынан айтылып атат. Биз ойлойбуз, депутаттар дагы жалпылап ушул иш-аракеттерди жүргүзүп, бекитилген бюджеттин аткарылышын камсыз кылабыз деген ой тилектерибиз бар. Коомчулукта өлкө экономикасынын алсыздыгы айтылып, кызуу талкууланып келген. Мындай пикирлер инвестициялык климатты алсыратып, өлкөдөн инвесторлор чыгып кетип жатат деген божомолдор бар эле. Сиз айтсаңыз, ушул инвестициялар келип атабы? Ушул жылы, именно ушул канча инвестиция келди? Кыйла өстүбү? Кайсы секторлорда өсүшү байкалууда? Экономикада дайым кыймыл болот да. Бир инвестор келет, экинчи инвестор кетет. Бул эми өнүккөн мамлекеттерде эле ошондой да. Мына азыр 6 айдын жыйынтыгы менен келген инвестициянын көлөмү 394 миллион доллар. Кеткени 272 миллион доллар болду. 15%ке кетип аткан 15%ке, келип аткан 59%ке былтыркы жылга салыштырмалуу өсүп атат. Келерки жылдардагы бюджеттин аткарылышына эл өкүлдөрү бир катар сунуштарды беришти. Анын баары мамлекеттин өнүгүүсүнө багытталат. Өзүңүз деле иш сапарыңыз менен барып кеткенсиз, жана Чолпон ата, Каракол шаарларын, балык шаарларын саркындоо суу сактагычы жайларын ачык айтканда акыркы дем менен иштеп келатышат да. Бир эми Кудай сактасын, бир жаратылыштык бир эме болуп кетсе, жанакыл саркын суунун баары көлгө кирет да. Ошо боюнча бир 2020-жылга барбы бир? Ушул жана 4 миллион 800 ошо ошолорду башташ керек го дейм да. Өмөтүп келатат да. Тез арада жасаш керек болуп атат да. 4 миллиард 800 миллион сомдун бир бөлүгү ошол жанагы кумтөргө жакын жайгашкан айылдардагы, анан жана сиз айтып аткан калктуу конуштардын неме маселесин, канализация маселеси жана башка маселе чечүүгө кетет. Арка массивинде бүгүнкү күндө Өзбек газдан 4 ветка турба калган. Бул 100 километрлик турба жатат азыр бүгүнкү күндөчү. Бул мамлекеттики азыр бүгүнкү күндөчү. Ошонун тапшырманы берсеңиз, эртең күнү элечи. Тапшырманы берип, ошол жерде ошол 100 километр турбаны алып, ошол эле Лейлек, Баткен райондорго иштетиңиздер. Мына ирригацияга иштетсеңиздер, ошол жерден 10 000 гектар
жерди өздөштүрсө болот, суга жерге айландырса болот. Жыйын соңунда аталган мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылды. Ошондой эле өкмөт аяктап бараткан жылдын бюджетине дагы өзгөртүүлөрдү кийрүү боюнча мыйзам долбоорун парламенттин кароосуна алып келди. 2019 жылдын бюджеттин киреше чыгашасында баштапкы бекитилген долбоордон бир топ айырмачылык келип чыкты. Быйыл өкмөттүн жасаган көрүнүктүү ишинин бири бул мугалимдердин айлыгынын көтөрүлгөнү. Бирок бюджетти аткарууда жоюлбай жаткан кемчиликтер көп дешет эл өкүлдөрү. 2019 жылдын бюджетинин киреше бөлүгү алгач 151 миллиард 762 миллион сом деп бекитилген. Бүгүнкү күндө такталган бюджетте киреше бөлүгү 155 миллиард сомдун тегерегин түзүүдө. Бюджеттин киреше бөлүгү 3 миллиард 556 миллион сомго көбөйгөн. Ал эми чыгаша бөлүгү 161 миллиард 913 миллион сом деп бекитилсе, жыл аягында 165 миллиардтын тегерегинде болууда. Баштапкыдан чыгашанын көлөмү дагы 3 миллиард 350 миллион сомго көп болууда. Таңкыстык бекитилген бюджеттен 2 миллион сомго кыскарган. Өкмөт башчы баяндамасында бюджеттин киреше чыгашасындагы акыркы өзгөрүүлөр боюнча кеңири маалымат берди. Быйыл токтоосуз чара көрүп каржыланчу жагдайлар чыккан. Маселен, Чырлуу-Кыргыз-Тажик чек арасы үчүн 320 миллион сом берилгенин өкмөт башчы билдирди. Аны менен катар мугалимдердин айлыгын көтөрүүгө, пенсияны жогорулатууга акча табылган. Таза суу, ипотека, санариптештирүү долбоорлору каржыланды. Премьердин айтымында күтүлгөн кирешелер кирбей калды. Маселен, коопсуз шаар программасынан 1,5 миллиард сом түшөт деп болжолдонсо, жолдо тартип орноп 900 миллион сомго кыскарды. 20-жылы коопсуз шаар системасы бүт мамлекетте республиканын маанилүү жерлеринин баарында иштейт деген ойлойбуз. Муну дагы ишке ашырабыз. Такталган бюджетти кароодо эл өкүлдөрүндө чынында эле бюджеттин параметрлери такпы деген ишенбөөчүлүк дагы пайда болду. Сиздер ушул жылдын аягына чейин өзүңүздөргө коюлган ушуларды чыга аласыздарбы, пландан чыга албайсыздарбы? Экинчи окууга келгенде бардык статьяларды, булактарды тактап туруп анан эгерде сиздер туура көрсөңүздөр, анда өзгөртүү кийрели. Көпчүлүктү ойлондурган сырттан карыз катары келген акчанын колдонулушу боюнча маселени бир катар депутаттар козгоду. Тышкы карыздын эң көп үлүшү энергетика тармагында. Жалпы республикалык бюджеттин көлөмү 163 миллиард сом болуп жатса, жалгыз энергетика тармагынын карызы 103 миллиард сомго чыккан. Бирок абал жакшы эмес. Столбо зымдары 50 жылдан өтүп, азыр жана чайнектери зымдарын кармагай өзүнчө отдельно турат, мындай дейт. Биз көрүп та келдик да, бүт региондо ошондой болуп атат. Акыбалыбыз оор деп көптөн бери анча-мынча көлөмүн кайтарып коюп, калганын алып келбей жүргөн. Мына азыр 4 миллиард сомун быйыл өзү кайтарып атат. Мына жаңы барган киши ишин карап чыгып. Алабыз, турмуш ошондой, дагы алабыз кредиттерди. Бир механизмдерин караш керек экен да. Кайсы булактардан ошол кредиттерди жабабыз депчи. Бизде ошондой жок, чөткү. Карыздын үлүшү боюнча экинчи орунда жол куруу, жол салуудагы коррупциялык схемалар көз көрүнүү болуп жатканын белгилеген эл өкүлү ушул бойдон кетүүгө болбойт деди. 1 миллион 100 миң, 1 миллион 200 миң 1 километр болуп атат. Бирок уялбастан ачык эле 700 миң, 800 миң ата мекендик ишкерлерге мындай сунуштап жүргөндөрүн угуп атабыз канчалык деңгээлде чын. Бул чын бирок. Мен ишенем. Эме элестетиңиз. Тендерди чет мамлекеттик компаниялар утуп атат. Бирок ошол эле учурда жашаганды биздин ата мекендик өндүрүшчү, биздин местный строительдер жашап атпайбы? А ортосунан элестетиңиз. Ушундай коррупциялашкан системаны айтып атасыз да бул. Биринчиден. Мына биз азыр маданият жолун карап атабыз. Утканда чет жактагылар уткан, ичинде биздин компания жүрөт. Нокат менен аркы кадам жайдын ортосунда жолдо да ошондой жүрөт. Азыр териштирип атабыз. Сооронбай Шарипович өзү баш болуп, органдардын баары тапшырма берди. Чет жактан келип, кагаздын баарын бүтүрүп, анан биздин компанияларга таштап койгон система бул жолдо бардык ошондой экен. Азыр эмеде да ошондой экен. Түндүк-түштүк жолунда да ошондой экен. Ал жерде биздин компаниялар иштеп атат. Каймагын кыргызча айтканда каймагын алып коюп, башка жерде отуруп атышат. Итальянский компания дейт, башында Италиядын жытыда жок эл жерде. Келиңиздер мыйзамга өзгөртүү киргизели. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө келген кредиттер жана мамлекеттин бюджетинен болуп аткан сатып алуулар ата мекендик компаниялардан башка эч кимге берилбесин деп мыйзам сунуштаңыздар. Ошол эле маалда ратификациядан өткөн даяр гранттар бюджетке келбей калганын депутаттар айтып, бул үчүн тийиштүү кызматкерлерге чара көрүлүшү керектигин талап кылышты.
3 миллиард 800 миллион сом келбей калды. Баары эле кайдыгер жыргап эле жүрүшөт да. Бир да киши эмки жылдын бюджетин иштебеш керек. Şu granttарды ала албай койгон, бир да өкмөттүн мүчөсү эмдиги жылы парламентте иштебеш керек, өкмөттүн үстү иштебеш керек. Ал эми салык бюджет саясат жагында көп жакшы эмес көрүнүштөр бар. Мухаммед Калы Дүйшөкевич, сиз менен бир топ сүйлөштүк элек. Парламент, президент колдоп атат, сиздер 2 эсе 4 эсе жакшы иштешиңиздер керек эле. Тилекке каршы пока мындай болбой атат да. Мен жеке оценкаларым боюнча 2019 жылдын бюджети боюнча салыктан бир 7 миллиард, бажадан 3 миллиард түшпөй калчыдай болуп турат. Ал эми жер казынасы өнөр жай тармагынан дагы оңбогондой каражат казынага түшпөй жатат. Топурак менен кошо канча кен байлык чыгып кетип жатканын билген жан жок. 500 000 тоннадан ашык чыкты. Реалдуу экономикага салык түшкөн жок. Жумушчу орун жана башка болушу мүмкүн. Бирок анын ичинде попутный металл деп коет. Канча деген күмүш, Менделеевдин таблицасында канча деген баалуу заттар кетип атат. Коррупцияга каршы күрөш улуттук деңгээлде жүргүзүлмөйүн, жогоруда айтылган көйгөйлөрдү чечүү кыйын, деди эл өкүлү. Мына акыркы азыр интернеттеги сурамжылоолорду карап көрөт. Кыргызстанда коррупция менен кимдер күрөшүп атат деген сурамжылоолордун жыйынтыгын карап көрүңүздөр. 45-48% президент деп жооп беришти. Өкмөт дагы ал жерде бар болчу. Өкмөт күрөшүп атат деп эч ким айткан жок. Коррупция эң негизги маселелердин бири болсо, анда бюджетте бир акча каралыш керек да, Мухаммед Калы Дүйшөкевич. КТРК баш болуп, телевиденияларга жана башкаларга акча бөлүнүп бериш керек да. Социалдык роликтерди тартыш керек. Ошентип бюджет жана финансы комитетинин кеңейтилген жыйынында көптөгөн сын пикирлер менен 2019 жылдын бюджетине өзгөртүүлөрдү кийирүү тууралуу мыйзам долбоору жактырылды. Мамлекеттеги кандай гана көйгөй болбосун түбү келип, дал ушул бюджетке такалат. Узап бараткан жылдын бюджетине өзгөртүү кийирүү боюнча маселе экономикалык жана фискалдык саясаты комитетинде дагы кызуу талкууга алынды. Эл өкүлдөрү экономиканы өнүктүрүүгө терс таасирин тийгизип жаткан аткезчилик, коррупция, инвесторлорду коркутуп, үркүтүп сыяктуу маселелерди көтөрдү. Каражатты сарамжалдуу колдонуу боюнча сунуштарын берди. Бюджеттин толбой жатканынын негизги фактору бул бажыдагы аткезчилик экенин депутат Азамат Арапбаев айтып, мында укук коргоо органдары алсыз болуп жатканын билдирди. Чек арадан күйүүчү майды легал салып өтүүгө чек арачылар көмөктөш болууда, дейт депутат. АКСтын, ГКМБнын кызматкерлери ошол чек ара кызматындагы туура эмес иштерин текшергени барса, ал жерде таш бараң кылып, ал жерде мына больницага чейин жатышты адистер. Мен өкмөт башчысынын ордуна болгондо ошол замат, ошол чек ара кызматынын жетекчисин, алардын орун басарларын не только кызматтан бошотуп, званиялардан бери алып, мына башкаларга бир көрсөткүч болот эле. Ал эми кошуна өлкөлөр менен салыштырмалуу Кыргызстанда экономикалык өсүш кандай болууда? Сравнение делайте по соседним нашим странам. Какой у них темп экономического роста по сравнению с нами? По сравнению, да, безусловно, Узбекистан и Таджикистан рост идет, сильный рост идет. Они даже отмечены как экономики быстрорастущие в регионе. Что-то происходит, движуха идет, у нас как бы все само собой разумеющееся, как идет, оно так и идет. Бир катар депутаттар бюджетти туура эмес пландоодон аягы чыкпай калгандыгын катуу сынга алышты. Бүгүн эми да, может өкмөт ойлоп атсаңар, кептеп эле показательди көрсөтсөк, биз цифраны көрсөтсөк, өнүгөт, но бирок реальный жашоого кайтышыбыз керек да, бирөө кайтыш керек да. Давайте ошого сиздер реальный цифраны алып келиңиздер. Парламент, мен ойлойм, илгери эч качан, мисалы үчүн, доходду азайтканга эч качан барган эмес. Бюджетке чоң киреше берүүчү өндүрүш ишканаларынын жабылып калганынын кесепетинен быйыл өндүрүш тармагы 7%га ылдыйлаган. Буга күнөөлүү адамдардын ысмат алып, аларга чара көрүлүшү зарылдыгын эл өкүлдөрү талап кылышты. Талкуу жыйынтыгында экономикалык жана фискалдык комитет такталган быйылкы жылдын бюджетин колдоп берди. 2018 жылдын бюджетинин аткарылышы боюнча премьер-министрдин отчетун парламент көптөгөн сын пикирлер менен кабыл алды. Былтыр бюджеттин киреше бөлүгү 6 миллиард, ал эми чыгаша бөлүгү 12 миллиард сомго аткарылбай калган. Бюджет мыйзамынын жүзөгө ашпай калганы үчүн ким жоопкерчиликке тартылат деген суроону эл өкүлдөрү кабыргасынан койду.
2018 жылдын бюджетинин кирешеси 141 миллиард 533 миллион сом. Чыгаша бөлүгү 154 миллиард 141 миллион сом деп бекитилген. Бирок жыл аягында киреше бөлүгү 135 миллиард сомду, чыгаша бөлүгү 141 миллиард 965 миллион сомду түзүп, сумма пландалгандай чыккан жок. Салык кирешеси пландалган суммадан 2 миллиард 400 миллион. Бажы кирешеси 1 миллиард 800 миллион сомго аз түшкөн. Бюджеттин аткарылбашын өкмөт алдына жараша эмес амбициялуу план коюп алганы менен түшүндүрүүдө. Өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев 2018 жылдын бюджетинин аткарылышы боюнча парламентте берген отчетунда 2017 жылга салыштырмалуу өсүш болгонун белгиледи. Комтөр кенин кошпогондо экономикабызда өсүш 103,5% түздү. Же болбосо 2017 жылга салыштырмалуу 5,1% өстү экономикабыз. Башкы аудитордун ырасташынча 2018 жылга 9 миллиард сомдук баалуу кагаздарды чыгаруу менен таңкыстык жабылган. Эсеп палатасынын төрагасы Улукбек Марипов бюджет кемчиликтер менен аткарылганын айтып, бюджеттик резолюциянын багыттары толук аткарылбай калганын белгиледи. Кошумча нарк салыгы жана акциз салыгынын чогултуу начар болгонун билдирди. Бюджетке байланышкан финансылык тартип бузуулар 40 миллион 856 миң сомду түздү. Бул финансылык тартип бузуулар. Бюджетте жоготуулар 1 миллиард 28 миллион сомду түздү. Бюджеттин резервтери 20 миллиард 673 миллион сомду түздү. Ал эми рационалдуу эмес колдонулган каражаттардын жалпы көлөмү 756 миллион сомду түздү. Мына баалуу кагаздар боюнча өткөндө да биз айттык, ушул баалуу кагаздарды чыгаруу жагын өкмөт көзөмөлгө алып ушуну кескин түрдө кыскартыш керек. Себеби өзүңүздөр билесиздер, бул биз бир топ банктарды мамлекеттин бюджетинен байытып атабыз деген сөздү айтсак болот. Суроо жоопто эл өкүлдөрү чыгарылган баалуу кагаздардын көлөмүнө көңүл буруп, анын чектен ашык чыгарылып жатканы маалым болду. Былтыр 2 миллиард 700 миллион сомдук баалуу кагаз көп чыгарылган. Баалуу кагаздардын көлөмү жалпысынан 43 миллиард сомго жеткен. Аны тейлөөгө өтө чоң каражат кетип жатканын эл өкүлдөрү белгиледи. 2 миллиард 800-гө чыгарып атасыздар баалуу кагазды. Ошол убакта бюджетте 2 миллиард 200 неисполнен остаток калып атат да. Орто жолдо жөн эле 258 миллион обслуживание кетип жатат акчачы. Бул жерде да эми адегенде бюджетти иштеп чыгып атканда министрликтерде ошо финансыга жооп берип аткан адистерден баштап министрге чейин ушул туура эмес пландоонун да жагы бар. Аны карашыбыз керек да. Силер кандай чара көрүп атасыздар? Мына 14-жылы сунуш берген экенсиздер, ушуларды доходный частька кош деп. 15-жылы берген экенсиздер. Жылда ушул сунуштарды чара көргүлө деп бересиздер. А бирок башкы прокуратурага кайрылуу жазадыңызбы сиз жетекчи катары? Өкмөт башчыга чара көрүү жөнүндө. Бул мындай процедурный маселе, муну өкмөт чечет деп ойлойбуз да. Мына мыйзамдын аткарылбай калышы, киреше бөлүгү 6 миллиард, чыгаша бөлүгү 12,2 миллиардка аткарылбай калып атат. Ушул боюнча сиз иликтеп көрдүңүзбү? Мыйзамда кандай жоопкерчилик бар экен? Жакшы бир көрсөткүчтөргө жетем деп анан бюджетке келет да. Анан кийин аларды мисалы үчүн мурдагы жылдарга салыштырмалуу көп чогултуп атса, кээ бирлерден ушуну мен аткарам деп умтулуп атса, аларды дагы жанагыдай туура эмес мамиле кылган туура эмес го деп ойлойм. Бирок ошентсе дагы эми, конечно, мыйзамды аткарбай калган бир жоопкерчилик бар. Жок дегенде моралдык жоопкерчилик бар. Мына ошолордун баарын эске алып жанагы жетекчилерге чара көрдөгөнбүз ошо болду. Кызыгы бюджеттин таңкыстыгынын шартында жыл аягында 2 миллиард 200 миллион сом колдонулбай калган. 2,2 миллиарда сомов. Эмне себептен ушул пайда болуп атат? 2,2 миллиарда сомов. Либо за счет того, что длительные процедуры, например, по тем же тендерам или другим операциям, вследствие этого образуются вот эти Мен излишние мисал катары айтып средства. кетейинчи, те же тендера вы сами затронули, те же тендера. Тендер проходит, оплата производится в лучшем случае через 7-8 месяцев, в лучшем случае. Бюджеттин чыгаша бөлүгү 12 миллиард сомго жабылбаган соң, мындан кайсыл беренелер каржыланбай калганына эл өкүлү кызыкты. 6 миллиардов сомов в виде доходов мы недополучили. На 12,2 миллиарда сомов расходы не обеспечили. Кайсы каражаттармен жаптыңар жана кайсы статьяларга акча жетпей калды? 12,2 миллиард. Бул жерде аткарылбай алган негизги сумма бул
чет жактан келе турган гранттар жана кредиттер боюнча болду да. Ошон үчүн жанагы 12 миллиардка чыгып атат. Эсептөө палатасы жана парламент тарабынан аныкталган кемчиликтер айтылып, аларды жоюу боюнча иликүүлөр сунуштарын берди. Премьер-министр мамлекеттик органдардын баарына тапшырма берилгенин айтып, салык, бажы, каржы министрлигине карата тийиштүү чараларды колдоноорун айтты. Узакка созулган талкуудан соң Жогорку Кеңеш 2018 жылдын бюджетинин аткарылышы боюнча өкмөттүн отчетун кабыл алды. Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында бир катар депутаттар өлкө аймагындагы криминалдык кырдаалдын курчушу, анын ичинде Туркияда эл аралык издөөдө жүргөн бизнесмен Айеркен Сайматинин өлүмү жана ал кылмышка катыштыгы бар адамдардын кармалышынын жагдайы боюнча маселе көтөрүштү. Инцидент боюнча премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жана ички иштер министри Кашкар Жунушалиев маалымат берди. Депутаттын пикиринде мамлекет ичинде кылмыштуулук күч алууда, бизнесмендерге кол салынууда, айрымдары өлтүрүлүүдө, стратегиялык мамлекеттик ишканалардын жетекчилери сабалууда. Бул мамлекетке болгон кылмыштуулуктун вызову да. Анан эми ошондой болуп атса, баарыбыз көрмөксөн болуп отуруп алалы. Кечээ Турцияда Кыргызстандын казынасына 5 миллиард сом салык төлөбөй издөөдө жүргөн Сайматинин өлтүрүштү. Аны өлтүргөн адамдар Кыргызстандын паспорту менен чыгып атат. Сайматинин тээп жүргөн машинеси дипломатиялык номер менен чыгып атат. Эми ошону да көрмөксөн болуп унчупка отура беришибиз керекпи? Премьер-министр да унчукпайт. Бул чипы да. Бул окуя Кыргызстандын эл аралык аброюна шек келтирүүдө. Бүт укук коргоо органдары тезинен иш алып барышы зарыл. Мүмкүн депутаттык комиссияны түзөбүз. Ошону уксак. Себеби бул коомчулукта өтө резонанстуу иш. Алмамбет Насыпканович туура айтат. Парламентте биз айтпасак, коомчулук өзү ошол маселени көтөрөт. Мындай жагдайлар мамлекетке күбө жаап, өлкөнүн тышкы жана ички коопсуздугуна коркунуч жаратышы мүмкүн. Коомдо аябай талкуу болуп аткан кылмыштуулуктар жөнүндө сүйлөшүп, жалпы эле тышкы ички коопсуздугу жөнүндө жана Кыргызстандын маалымат коопсуздугу жөнүндө дагы бир маселе көтөрүп, кеңири бир сүйлөшүп алсак. Адам өлтүрүп бир нече жолу кайталанууда. Кыргызстандын жарандыгын көрсөтүп, жасалма паспорт алгандары четинен чыгат. Жоопкерчилик кайда? Урматтуу коллегалар, биз мында коалиция турган коллегаларсыңар. Бул өкмөттү өзүңөр коалицияда жыйналып, карап, же отставкага кетиресиңер, же коалицияны башкан курайлык. Же ушунда тура беребиз тизмектеп. Кайсы жерде кандай окуя болуп атат, жооп бере турган министрликтер бар. Жетекчилер бар, алардын отчетун алдыңыздарга келет, баарын сурасак болот. Ошону менен бирге баа берсек болот. Ошондой эле бирге ушул жерден сунуш берсеңиздер болот. Милиция тарабынан кармалып, кылмышка шектүүлөр райондук сотто кесилгени менен шаардык сот актап коюуда. Маселе биз карай турган маселе. Соттор дагы кошушубуз керек. Урматтуу Алмамбет Насыпканович, сиздин сунушуңузга. Ошол милиция, МВД кармап келген кылмыш чөйрөсүнүн өкүлдөрүн, жанагындай шылуундардын бардыгын райондук соттон кесилген менен шаардык соттон актап атат. Кылмышка шектүү күнөөлүүлөрдүн ысымдары көчөлөргө берилүүдө. Бул жатта канча мыйзам кабыл алынган менен алар аткарылбай калууда. Биз 5-чакылышта мыйзам кабыл алганбыз. Ошол убакта министрлер убадасын берген. Ушул мыйзамды кабыл алса, ОПГны биз талкалайбыз деп. ОПГ менен күрөшүү жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ошону алып чыгып караш керек, ошол мыйзам эмне болду? Көмүлдүбү ошо менен? Же күрөш токтодубу? Мына 18 жылкы бюджеттин аткарылышында министрлер келет, тийиштүү министрликтер, премьер-министр келет, бардык мүчөлөр келет. Эгерде ачык болот, бардык эл көрөт, ошол жерден ошо суроолоруңузду берсеңиз, жоопту аласыз го деп ойлоймун. Депутаттардын жогорудагы билдирүү талаптарынан улам өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөт мүчөлөрү парламентке келип маалымат беришти. Премьер-министр тилекке каршы акыркы мезгилде өлкө аймагында бир катар оор кылмыштар катталганын моюнга алып, бирок жалпы абал туруктуу экенин айтты. Бүгүнкү күнү коомдук саясий абалды туруктуу десек болот. Туруктуу, криминогендик абалдагы өзү көзөмөлдө турат бардыгы, бирок өкүнүчтүүсү мына акыркы ушул айдын ичинде бир 2 адамдын өмүрүнө кол салуу болду. Булар боюнча азыр иликтөө иштери жүрүп атат. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев быйыл өткөн жылга салыштырмалуу кылмыш көбөйгөнүн, алардын баары укук коргоо органдарынын көзөмөлүндө экенин белгиледи. Кытай Эл Республикасынын жараны Саймат Айеркен буга чейин 2017 жылы алдамчылык фактысы менен мурдагы кылмыш жаза кодексинин 166-беренесин алкагында 3.028.168 AQS доллары турган товарды жана акчаны алдап, өзүнүн өнөктөшү
Кытай Эл Республикасынын жаранынан алдап кеткендиги боюнча кылмыш иши козголуп, кылмыш ишинин алкагында Саймат Айыркенге эл аралык Интерпол аркылуу эл аралык издөөгө жарыяланган. Турциянын СМИлери жазып атат, бул консулдун кызматкери экен деп. Буну Эркин Сопоковду жөнүндө иштен алып койдуңуз. Бул жазасын тартабы, бул биринчи бул окуя эмес. Буга чейин билесиз, 1 жыл мурда Южный Кореяда ушундай элчиликте чуруу чыккан. Кечээ эми кызматтан алынды ал генералдык консулубуз. Анан калган иликтөөнүкү кандай чыгат, ошого жараша чара көрүнөт. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Каражыгач айылында номер 47 кесиптик лицейдин филиалынын жаңы имаратынын пайдаланууна капсула салуу иш-чарасына катышты. Курулуш Катар мамлекетинин кайрымдуулук фонддору тарабынан каржыланып, кесиптик башталгыч билим берүү агенттиги ишке ашырууда. Төрага Дастанбек Жумабеков билим берүү тармагына кошулган салым өлкөнүн келечегине карата жасалган инвестиция экенин баса белгиледи. 120-150 орунга ылайыкташтырылган имаратта веб-дизайн, системалык администрация, интернет-технология, программалоо өңдүү багыттар боюнча 3 жылдык билим берилет. Имараттын пайдалануун түптөп, мына ошого пайдаланууна капсула салуу аз эмне чогуу сөздөр менен катышып отурабыз. Бул да биз үчүн, ошо айылыбыз үчүн, мамлекетибиз үчүн бир чоң жетишкендик. Мындан тышкары Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Кыргыз улуттук агрардык университетинде өткөн айыл чарба, тамак аш жана кайра иштетүү кызматкерлеринин күнүнө арналган иш-чарага катышып, аларды кесиптик майрамы менен куттуктады. Төрага азык-түлүк коопсуздугун камсыздаган дыйкандар менен фермерлердин кажыбаган кайраты, талыкпаган аракетине ыраазылык билдирди. Союз мезгилинде ата-бабаларыбыз ак эмгеги менен миңдеген гектар дың жерлерди өздөштүрүп, мал чарбасы менен кайра иштетүү тармагын алдыңкы орунга алып чыккан. Азырдагы заманбап технологиялардын жардамы менен чарбагерлер өз өнүмдөрүн кайра иштетип, эл аралык рынокко алып чыгып, жаңы жумушчу орундарын түзүүдө, деди төрага. Ишканалардын ачылышы айрыкча айыл жергелеринде, мынакей азыркы күндө сүт өндүрүү тармагында көп ишканалар ачылып атат. Мына ошолорго колдон келишинче жеңилдиктерди берип, элдин сүтүн сатып алганга, элдин ошо продукциясын иштеткенге сиздер биринчи очередтен ошолордун жанында болушуңуздар керек да. Анткени алар тынбай жакшы иштесе, биздин элдин дыйкандарынын экономикасы, үй бүлөсүн багуу шарты өйдө жогорулатат. Асыл тукум малды өстүрүү өлкөдөгү приоритеттүү багыттардын бири. Эл өкүлү Кенжебек Бокоев Талас облусундагы иш сапарынын алкагында Лушихин атындагы мамлекеттик асыл тукум заводуна барды. Жогорку кеңештин тармактык комитети малдарды идентификациялоонун жүрүшү боюнча атайын чечим чыгарып, заводдогу кырдаалды иликтеди. Бул асыл тукум чарбада уяң жүндүү меринос породасындагы койлор өндүрүлөт. 2020 жылга 6000 кой пландалууда. Учурда 23 чабан кой багуу менен алектенет. Ак койду өнүктүрөбүз, ак койду көбөйтөбүз деп атабыз. Ошонун негизинде келип атат. Малдын башынын санынан да сапатын өтүп, мисалы санын да көбөйтсөк, сапаты да ошондой болсун деп. Булардан ошо төл аны жүн өндүрөбүз. Ак кой, меринос койдун жүнү өндүрүлөт. 2 жылдан бери Кытайга сатып атабыз. 300 сомдон болчу. Быйыл чото баазы азырынча ылдыйраак болуп турат, пока сатылып элек. Бизде ал бу койлордун жүндөрү аз турат бизде. Өлкөдө асыл тукум кой өндүргөн жападан жалгыз гана ушул чарба бар. Бирок бул жердин да көйгөйлүү маселелери жок эмес. Өзлөрүнчө жашап кете алганары жокпу? Кой эртең жок болуп кетпейби? Көйүп атабы, жана башка кемчиликтери эмне жардам керек? Ошол маселелердин баарын аныкташ үчүн келип көрүүнү чечти. Мына бүгүн азыр койлорун көрүп атабыз. Жерлери бар, жерлерди кандай кылып колдонуп атат? Техникасы барбы, жокпу? Техникасы бар болсо жерди эмне кылып атат? Ушундай көп маселелер бар да. Жолугушуу учурунда чарбанын жалпы жамаатына идентификацияны жүргүзүү боюнча кеңири маалымат берилди. Ошондой эле идентификациялоо боюнча мыйзамдын аткарылышы, малдарга жугуштуу болгон ылаңдарды алдын алуу иштери талкууланды. Барбы инфекциялык оорулар жокпу, яшүр болгонбу, жокпу деген маселе баарын бир сыйра карап чыктык. Анан кийин бул материалдардын бардыгын жогорку кеңештин отурумунда агрардык комитетке алып чыгабыз да буну. Анан ал жерде комитеттин чечимин чыгарабыз. Айыл чарба жана мелиорация министрлиги аталган чарбаны өз карамагына алгандан бери атайын программанын негизинде иш алып барууда. Алардын негизги максаты өлкө аймагында асыл тукум малдарды көбөйтүү. Эң негизгиси ушул асыл тукум ядрону кармап калыш керек. Биздин Кыргызстанда белгилүү эле бир чарбалардан болчу. Ошондуктан биз ушул чарбаны алдыга жылдыруу үчүн илимий изилдөө иштерди жүргүзүп, ошол жанагы уяң жүндүү койлорду көбөйтүү боюнча
чоң биздин программабыз бар. Ошо программанын негизинде биз иштерди жүргүзүш керек. Жолугушуу соңунда бир катар чечимдер бекитилип, тийиштүү тармактарга сунушталар айтылды. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев Алай районунда иш сапары менен болду. Эл өкүлү үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун ачылышына катышып, мектептин курулушунан кабар алды. Аймактагы таза суу менен камсыз кылуу жагдайы менен дагы жеринде таанышты. Мурда бир келгенде Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев үй бүлөлүк дарыгерлер борборун курдуруп берүүнү убада кылып кеткен. Натыйжада эл аралык фонддун көмөгү депутаттын жеке кийлигишүүсү менен жаңы имарат тургузулуп пайдаланууга берилип отурат. Мен эртең менен келип, мына эски имаратты көрүп, өзүнүн мөөнөтү жетип калган экен. Ар бир нерсеге бир нерсе себеп болот дейт. Ушу Марлен Абдрахмановичтин ушул айылга ушул көңүлдү буруп, ушул фаптын суроогу жетип калды. Ушуга деп туруп өзүнүн аракетин кылып, ушу фонд аркылуу өзүнүн дагы кошумчасын кошуп, жакшынакай имаратты бүгүн пайдаланууга берип атат. Бюджеттен кезек күтүп отурбай минтип жаркыраган имараттын курулуп калганы айылдыктар үчүн кубанычтуу окуя болду. Айрыкча эски имаратты керектен чыгып калган дарыгерлердин жетин албай турганын түшүнсө болот. Өзүңүз чуркап, темирчи таап, ушул имаратты салып бергениңиз үчүн биздин жамаат жана мен өзүм терең ыраазычылык менен башымды ийип таазим кылам. Салтанаттуу жыйындан соң лента кесилип, эл депутаты менен бирге келген аксакалдар заманбап салынган дарыгерлер борбору менен таанышып чыгышты. Дайыма балам. Медициналык жабдуулар, керектүү эмеректери толук коюлуп бериптир. Андан соң жакшы тилек менен бага отургузулду. Бюджеттен бир дагы сом кеткен жок, аны толугу менен атайын ушундай фонддор бар экен биздин, ошол араб мамлекеттеринен келген фонддор. Ошолор менен бирдикте 70%, алар 30%-ын өзүм кылып, ушуну каржылап муну бүтүрдүк. Себеби бир топ жылдардан бери ушул биздин айылыбызда, ушул айыл өкмөттө негизинен бул ФАП иштебей турган да. Ушул эле айылда 275 орундук мектеп курулуп жаткан, дубалдары курулуп, чатырын жабуу иштери башталып калыптыр. Бирок калган каражатын бөлдүрүп берүүнү айылдыктар эл депутатынан суранышты. Эртерээк бөлүнсө үстөт эдебиз. Каражатын бөлдүрүп кийинки окуу жылына бүткөрүп берүү жагын талкууга алган эл депутаты мектептин курулушун өз көзөмөлүнө ала турганын белгиледи. Эртең шилдеде мына суу келип калды. Аталган айылды таза суу менен камсыз кылуу жагында да көйгөйлөр бар. Насосторун алмаштырган менен кургакчыл болгон жылдары жер алдындагы суунун деңгээли төмөндөп кетип, суу чыкпай калган учурлар кездешет. Суу пасайып кетип, кыртпай калып атат кээдечи. Мына ушул жаркыраган жаңы мечит турган жерде мындан 150 жыл мурун Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиевдин ата бабалары курган мечит болгон. Октябрь революциясы келип, атеисттер келгенде бузулган экен. Бузуп, тека сорт деген неме салып, ошол жака жыгачтарын алып кеткен экен. Анан жаңы имарат салганда, жыгачтары бошогондо, жыгачтарын алып келип, ушу биздин туугандар чогулуп мына бул жерге. Ушул эски мечиттин ордуна деп туруп, анан мечит салган экен. Улам бузулуп, улам кайра курулган эски мечит жараксыз абалга келген. Ошондон улам аксакалдардын өтүнүчү менен эл депутаты жеке каражатына мечит салып берип олтурат. Кыргызстанда тынч болсун, эл ынтымак болсун, бөлүп жарылбайлы. Алланын берген рызкысын бардыгыбыз тең бөлүп жейле. Балдардын зоголосу көтөрсүн, мамлекет үчүн, эл үчүн кызмат кыла берсин. Көчкү жүрүп Үчтөбү айылынын сугат суулары менен камсыз кылып турган канал иштен чыкканы боюнча айыл тургундары эл депутатына кайрылышкан. Андан сырткары дагы бир 50 гектарда жер бар экен. Аны дагы ушу суунун жоктугунан эл иштетпей жатырган экен да. Ага дагы жана башында айтып кеткендей насосту алып келип бердик. Эми Кудай буйрса ал жерде дагы 50 гектар менен чогуу 100 гектарга жакын эми мындан ары жер элдер кайра иштетип, ошодон негизи эле ошол жашоо турмушу оңолот деген бир жакшы ниетте. Жогорку кеңеште озонду бузуучу заттарды ташууда көзөмөлдү күчөтүүнү шарттаган ратификациялык мыйзам долбоору 3-чү окууда жактырылды. ЭЭПке мүчө мамлекеттер өз ара соода жүргүзүүдө озонду жок кылган товарларды ич ара ташууга чектөө коюлмакчы. Талкууда бир катар депутаттар айрым бир тармактагы иштер солгундап каларын кулак кабыш кылышты. Бул макулдашууда Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин өз ара соода жүргүзүүдө бекитилген талаптарына жоболору шайкеш келтирилүүдө. Мыйзамдын долбоору 2016 жылдын 12 августунда Сочи шаарында кол коюлган озонду бузуучу заттарды жана аларды камтыган продукциянын орун которуштуруу жана Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттер өз ара сооданы жүзөгө ашырууда
озонду бузуучу заттарды эсепке алуу жөнүндө 2015 жылдын 29 майында келишимдин күчүнө кириш үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол жоболорду өткөрүүгө багытталган. 2019 жылы озон катмарын бузуучу 12 тонна товар экспорттолуп келген. Макулдашуу күчүнө кире турган болсо, озонду колдонуп жаткан мекемелердин иш алып баруусуна кандай чектөөлөр коюларына эл өкүлү кызыкты. Соглашение киргенден кийин ошо озонду бузуучу заттар башка мамлекеттерде колдонулуп атат да. Жок кылып койгон жок. Бирок баягы санын азайтуу боюнча, анан ошол бүгүнкү күндө Кыргызстанда иштеп жаткан колдонуп жаткан мекемелердин саны бир сандан өспөш керек деген гарантияны сактап калышыбыз керек да. Ошол жагынан кандай бир кыргызстандыктардын ошол жактап ошо керектүү сандагысын тактап калыш керек да, ошол соглашение кирип атканда. Ошону менен сүйлөштүңүздөрбү? Мына эми акырындык менен эметебиз. Негизи буга чейинки талкууларда озонду бузуучу товарлардын басымдуу бөлүгү Кытайдан келген кондиционерлерде кездешерин комитет жыйынында жооптуу тармактын өкүлдөрү тастыктаган. Учурда Жунда заводунда зыяндуу заттар көп экенин депутат көтөрдү. Озонду бузуучу зыяндуу заттар келди эле. Анан ушул жерде комиссиячы ошол жака барып, ошону текшерип, ошол зыяндуу заттар ошол жерде сакталып турганын көрүп, анан ушуну бир же Кытайлар кайра алып кетпейт экен, киргизбей атыптыр, же биз кетире албай атабыз. Бул контрабандалык түрдө кирген зыяндуу заттарды озонду буза турган. Ошонун эмеси эмне болду, тагдыры? Баягы боюнча эле иштер барган комиссия менен бирге иштебедик беле? Ошол боюнча иштер алып барылып атат. Негизинен тергөө иштери жүргүзүлөт боюнчачы. Ошону утилизация боюнча. Ошо менин көзөмөлүмдө, мына депутаттардын көзөмөлүндө ошо боюнча тийиштүү. Иш алып барабыз. Экологиядан мына тийиштүү адамдар жаза тартыш керек. Таможнядан тийиштүү адамдар жаза тартыш керек. Ошону аягына чыккыла. Чыгабыз. Жыйынтыгында ратификациялык мыйзам долбоору 3-чү окууда колдоо тапты. Өлкөнүн энергетикалык потенциалын көтөрө турган Каса 1000 долбоору качан иштеп баштайт? Бүгүнкү күндө бул долбоорду ишке киргизүү боюнча кандай иштер аткарылды? Электр энергиясын экспорттоо, жаратылыш байлыктарды натыйжалуу иштетүү боюнча отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинде талкуу болду. Каса 1000 долбоорунун алкагында Кыргызстан жана Тажикстандан Афганистан менен Пакистанга электр энергиясы сатылат. Анын жалпы көлөмү 1300 мегаватты түзөт. Кыргыз Республикасынын аймагында Каса 1000 алмашма токтун электр өткөргүч чубалгысы 450 км узундугун түзөт. Ал Датка чакан станциясынын Жалал-Абад облусунан Тажикстандын чек арасына чейин созулат. Электр өткөргүч чубалгысы Куру, Жалал-Абад, Ош жана Баткен облустарынын коомчулуктарын камтыйт. Бул коомчулуктар экономикалык жана социалдык жактан аярлуу болуп саналат. Алардын социалдык инфраструктураларга, кызмат көрсөтүүлөргө дагы мүмкүнчүлүктөрү чектелген жана кыш мезгилинде электр энергиясынын жетишсиздигинен жапа чегишет. Электр өткөрмө чубалгылар Кыргыз өлкөсүнүн түштүк аймагын аралап өтүп, жалпы узундугу 450 чакырым болот. Бирок мындай учурда жергиликтүү тургундарга зыян алып келбейби деген суроо бар. Ошол моментте биздин территориядагы жашаган жарандардын үйлөрү же полиялары, кыскасы Кыргыз мамлекеттин Кыргыз территориясындагылардын компенсациясын кайсыл тартипте биз аныктайбыз? Канча жылга компенсация кылабыз? Ошол жанагы аба чубалгы өткөндө ушу жана коридор 3 километрлик коридордо кайсы айыл аймак, кайсы жерлер туш келсе, ошого жанагы бүгүн сиздерге сунушталып аткан долбоордун негизинде ошол жерде аймактар, элдерде ошойте жанагы социалдык колдоо долбоору болуп эсептелет да. Бүгүнкү күндө долбоор иштелип, зымгарагайлар даярдалууда. Электр энергияны сатуу 2022 жылы башталат. Долбоор боюнча ошол 4 мамлекеттин ичинде Кыргызстанда эч кандай отставание жок, биз биринчилерден болуп кетип атабыз. Проблема только в Афганистане и в Пакистане болуп калышы мүмкүн. Бирок мына кече жакында эле жыйынына барып катышып келдик. Они обязуются к 23 году полностью өзүнүн обязательстволорун аткарганга. Проект жакшы болгону менен кооптуу учурлар да бар. Насыяны алаардан мурун коопсуздукту да ойлонуу керек. Мүмкүндө макул биз мына жооп берип атабыз, Кыргызстанга буйруса, Тажикстан жооп берет. Афганистанга ким өзү жооп бере алабы? Булар кандай болуп атат? Мына ошол бизди ойлонтуруп атат. Бир мындай так жооп ала албайт да. Мен мурда фракцияда дагы ушул суроо боюнча кече жакында эле ошол 4 мамлекеттин өкүлдөрү келип, ошол кредит берген банктар менен бирге жолугушуу өткөрүлдү.
Афганистандагы, Пакистандагы булар толук кандуу өздөрүнүн мойнуна алышкан коопсуздук боюнча. Жыйын соңунда тармактык комитет мыйзам долбоорун жактырды. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы сунуштаган берүүлөр жыйынтыкталды. Студияда мен Жаннат Мажитова иштедим. Парламент кабарлары менен кенен кеңеш KG сайтынан таанышыңыздар. Амандыкта жолугушалы.